Саат 8-де Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына келип, куралын колуна алып, катарга туруу. Бул ар бир кайгыл күзөт кызматкерлеринин милдети. 2-июл кесиптик майрамына отурлай кайгыл күзөт кызматкерлерин грамоталар жана куттуктоолор гана күтүп турат. Салтанаттуу айзем бүткөн соң кадимкидей эле жумуш күнү уланат. Жолдош полковник, 5-ротанын өздүк курамы танкын өскөмө бөлүштүрүүгө тилди. Баяндаган милициянын майору мына. Командирлердин буйругу менен өздүк курамдын кызматкерлери белгиленген жерлерге жөнөп, шаар ичиндеги тартипти, тынчтыкты жана жарандардын коопсуздугун көзөмөлгө алат. Бирок баары эле мындай эмес. Милиция кызматкерлеринин арасында да өзгөчө таланттар бар. Маселен, кесиптик майрамга карата спорттук иш-чаралар да өткөрүлгөн. Бизге азыркы убакта кайгылуу күзөт кызматы абдан керек. Анткени биздин коомдук жайларда, көчөлөрдө, коомдук жайларда жана ошондой эле биздин Бишкек шаарында өтө турган спорттук жана ошондой эле майрамдык ар бир мааракелерде биздин жумушубуз салымдуу болуп атат. Адилет Абдыкеев бала кезинен тарта тартип сакчысы болууну кыялданып келген. Эми максат орундалып 4 жылдан бери тиешелүү органда кызматын өтөп келүүдө. Анын ураны башкаларга, тагыраагы үй бүлөгө, кесиптештерине жана коомго үлгү болуу. Анын учурдагы милдети тартипти сактоо. Посто өзүңүз билгендей муниципалдык жана жөнөкөй жарандардын имуществолору болот, автоунаалары же болбосо муниципальный имуществого эми ар кандай селкинчек, детский площадканы көрүп турбайсызбы? Скамейкалар кирет. Калыптыгын карайбыз. Биринчи сындырып кеткен жокпу, чийип кеткен жокпу, урдап кеткен жокпу? Жана жарандарга биринчи көңүл бурабыз. Эске сала кетчү жагдай 2-июлда кайгыл күзөт кызматы 39 жылдыгын белгилейт. Жазгүл Мадинова, Дастан Касканов, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.